Саламатсыздарбы урматтуу каналымдын угармандары. Белгилүү агартуучу илимпоз, жазуучу Сулайман Рыспаевдин сөз жөнүндө сөз китебин улантып окуйбуз. Кезекте 6-чы этюд. Биз маданияттуубуз. Ал эми сүйлөө маданиятыбыз кандай? Тил улуттун жаны гана эмес, анын маданий дөөлөтү. Андыктан биз улуттук тилибизде сүйлөөдө ага байланыш катыштын куралы же мамилелешүүнүн каражаты катары гана эмес, өзүбүздүн рухий маданиятыбызды, анын ичинен сүйлөшүү маданиятыбызды, тилибизге жасаган маданияттуу мамилебизди билдирээрибизди унутпашыбыз керек. Ушунун өзү эле тилибиздеги кеп этикетин гана эмес, жалпы эле сүйлөшүү маданиятыбызды эске салат. Сүйлөшүү маданиятыбыз туурасында сөз кылууда адегенде терминдин өзүн тактап алалы. Анткени бул термин кээ бир тил маданияты, кээде кеп маданияты же сүйлөшүү маданияты деп ар түрдүүчү айтылып жүргөн учурлар бар. Аны териштире келсек мындай: тил маданияты тууралуу сөз кылганда тилдин өзүнө тиешелүү болгон маселелер, дагыраак айтканда анын калыптанышы, курамы, сөздүк фонду, термин жасай алышы, маанини так бере алышы, алфавиттин абалы, тилдин байлыгы, тазалыгы, диалектилер менен карым катнашы, жазуу, сүйлөө эрежелери жана башкалар туурасында кеп кылсак, кеп же сүйлөө маданияты тууралуу сөз кылганда адамдын өз кебине, сүйлөгөн сөзүнө жасаган жеке мамилеси, эне тилинде сүйлөө деңгээли, кебинин коммуникативдик сапаты, тактап айтканда кебинин тазалыгы, тактыгы, тууралыгы, логикалуулугу, орундуулугу, адептүү сүйлөөсү, эмоционалдуулугу, поэтикалуулугу, байлыгы туурасында сөз кылабыз. Демек, ар бир сүйлөөчү адамдын кебинин маданияты өз эне тилине жасаган анын жеке мамилесинин деңгээлин чагылдырат деп айтсак туура болот. Адегенде кептин тазалыгы тууралуу сөз кылалы. Бул кыргыз баласы эне тилинде таза кыргызча сүйлөсүн, чет сөздөрдү ыгы жок колдонбосун түшүндүрөт. Кээде чет сөздөрдү дагы жөнсүз бузуп, түзүлүшүн өзгөртүп, айрым учурда туура эмес которуп, же которбостон эле айта турган оюн же түшүнүктү билдирээр өз тилинин каражаттары бар экендигине карабастан, башка тилдин каражаттарын, мисалы орус тилин аралаштырып сүйлөөнү адат кылып алган учурлар көп. Буга төмөндөгүдөй мисалдарды келтирсек болот. Мага окуумду восстановить этүүгө, калыбына келтирүүгө уруксаат берүүңүздү өтүнөм. Мен заказ табыштадым эле дегенди бердим эле. Биринчи сорттогу ундан бериңиз деп айтыш керек эле. Отпускамда пайдаланбай калган күндөрүм үчүн отгул берүүңүздү суранам дебей, өргө берүүңүздү суранам деп жазылууга тийиш эле. Компьютердин мышкасы иштебей жатат дегенин ордуна компьютердин багыттагычы иштебей жатат деши керек эле. Кечиресиз, отчествоңуз, атаңыздын аты дегени кандай эле? Эртең түгөрөк үстөл, чогулуш дегени болот. Ситуациядан чыгуу керек, кырдаалдан чыгуу керек. Экөөбүз перекресткадан кездешип калдык дебестен, экөөбүз жолдун кесилишинен кездешип калдык дебөө керек. Ручкамдын запасы калбай калды дебестен, калемим жазбай калды деш керек эле. Сен мага мешайт этип жатасың дегенин ордуна сен мага жолтоо болуп жатасың деш керек. Биз ишти пландаштырып көпкө отурдук. Биз ишти акылдашып көпкө отурдук деш керек. Базардан баш шыйрак алып келип холодец жасадык. Муз куйкум дегени. Так, эмесе дегени. Так, анда кандай кылсак дегенин ордуна эмесе кандай кылсак деп айтуу керек. Мен сени күтө берип шок болдум дегенди мен сени күтө берип эсим ооду деп айтуу кажет. Байкалып тургандай, атайын ар бирин таржымалдап отурбасак дагы түшүнүктүү. Бул мисалдардан ким болсо дагы оюн айтып билдирүү үчүн өз эне тилинен каражат издеп убара болбостон эле эч жактан бери көнүмүш болуп калган орус сөздөрүн кошуп айта салуу байкалып турат. Анын үстүнө мындай көнүмүш адат катары эч жактан бери тилибизде оркоюп бөлөк болуп турса дагы өзүбүздүн сөз каражаттарыбызды унутуп,
анын ордуна биротоло ээлеп алган, өз сөзүбүздү унуттуруп койгон мите сөздөрдөн кутула албай келатканыбыз айдан ачык. Эми кептин тууралыгы жөнүндө кеп улайлы. Көпчүлүк убактарда жазуу жана оозеки түрүндөгү орфографиялык жана орфоэпиялык эрежелердин бар экендигине карабай туруп, минтип туура эмес сүйлөйбүз. Мисалы, көңүл буруп көрөлү. Биз ата мекенибизге ак кызмат кылыш керекпиз. Мен докладка даярданыш керекмин. Бул өтө күлкүмүштүү окуя экен. Алардын мындай жолго барыштары туура эмес. Мен Айтматовдун Жамиля повестисин окудум. Эл аралык фондулардын өкүлдөрү менен жолугушуу болду. Бакытка, иш кандай? Биз кыргыз тилин эне тил эмес катары окутуп жатабыз. Мына көрдүңүздөрбү, жогорудагы сөздөрдүн тиешелүү талаптардан тайып кеткендиги көрүнөт. Күндөлүк турмушубузда, теле берүүлөрдө, радио уктурууларда, жыйындарда минтип туура эмес сүйлөгөн учурларыбызга мисалдар жетишээрлик эле табылат. Андай учурларды кебебизден четтетиш үчүн оозеки жана жазуу эрежелерибизди туура сактообуз жана аны туура колдонообуз негизги милдет. Ушундай эле кебебиздеги дагы бир каталык бул айта турган оюбузду бышыктабай туруп айткандыктан кетирген каталыктар экендиги талашсыз. Алар кептин так эместигинен кеткен каталык катары бааланат. Мисалы, жерге калкты жайгаштыруу деп айткан райондун бир бөлүштүрүү адиси калкты жерге отурукташтыруу дегендин ордуна куттуктап, белекке ак калпак жана кыргыз камчысын берип жатып, мындай дейт салаваттуу интеллигент жетекчи: башыңыздан ак калпак менен камчы түшпөсүн, көрсө анысы колуңуздан камчы түшпөсүн деп жаткан экен. Карганын буту дейт шаардык окуучу шыйрагы дегендин ордуна. Франциянын медициналык академиясынын залында Авиценнанын портрети ушул күнгө чейин асылып турат дейт, илинип турат дегендин ордуна. Белгилүү эле окумуштуу илимий журналга жарыялаган макаласында куштун тумшугу дегенде мурду дегендер деле көп учурайт. Чарбада кара малды көбөйтүү керек десе, бир жаш адис кара түстүү уйларды чогултуу тууралуу көрсөтмө бериптир. Бир жазуучунун аңгемесинде мындай деп айтылат: маралдын бетинен ылдый жаш коюлуп жатты. Аны жаагынан коюлуп жатты десе туура болмок. Райондун акимчилигинин алдында үй жайсыз калгандар үчүн баш калкалоочу жайларды ачуу милдеттендирилди дейт радионун кабарчысы. Эмесе андай жай акимчиликтин жер төлөөсүндө ачылып жатыптырбы? Элдик мүлктөргө каршы күрөшүү башкармалыгынын башчысы Жаңыбаев дейт. Бир ирет радиодон журналист кыз. Көрсө анын орусчасы начальник управления борьбы против хищения собственности деген сөз экен. Педиатр телекрандан жаш энелерге мындай деп кеңеш айтып жатат: наристени кайнатылган суу менен жууш керек. Кайнатылган суу менен жууп бышырып албайбы? Кайнатып муздатылган суу менен деп айтуу керек эле. Дагы бирөө телекрандан мындай дейт: ит эмне үрүп жатат? Киши келатабы? Деп баласынан сураса, ал айтат экен: киши жок, 2 аял келатат. Эмне, аял киши эмеспи? Бир киши кайыкка түшүп алып, көлгө балык салып жатты дейт мугалим. Көлгө кайырмак салып жатты дегенин ордуна башын жалтыратып алдырып таштаптыр дейт бирөө, чачын алдырып келиптир дегенин ордуна зарыл жеңенин үйүндө 4 баш адам жашайт дейт 9 класстын окуучусу өзүнүн дил баянында. 4 адам жашайт дегенин ордуна көчө боюндагы көрнөктө мындай жазылган: чет тилдерди тез арада үйрөтөбүз. Англис тили, француз тили, кытай тили жана кыргыз тили. Эмесе кыргыз тили Кыргызстанда чет тили болуп калганбы? Байкалып тургандай, сүйлөөчү адам бул сүйлөмдөрдө айтаар сөзүн так ойлонбой, ошонун себебинен ою так айтылбай, сөздөр өз ордунда так колдонулбай, кандай максатта сөз кылып жатканы дагы бүдөмүк болуп калган. Ушундай эле көрүнүштөрдөн улам сөз байкабастыктан ыксыз, орунсуз колдонулуп, орунду айтылбай, кээде ал үчүн сүйлөөчү да, угуучу да ыңгайсыз абалга кабылган учурлар кебебизде жыш кездешет. Мындай учурларды орунсуз сүйлөө деп бааласак туура болуучудай. Мисал келтирели. Ичилбей турган жарма эле кычып кеткенче ичип койгулачы. Кир жууйын деп жылытып жаткам, жылуу суу, кел иче кой. Жакшы жатып жай тургула дейм деп келини кайнене кайнатасын айтат экен.
Жаткан жериңер жайлуу болсун. Кел демек бар, кет демек жок. Кеч болуп кетти. Жакшы баргыла дейт экен шаардык жигит үйүнө чакырган конокторуна. Түбөлүк жайга узатуу митингинде бирөө кош деп айтам деп жолугушууга чейин дептир. Бир жакта бир киши сиздей болуп ооруп жаткан, жакында каза болуптур деген экен. Бирөө оорулунун акыбалын сураганы барып. Чоң ата, сиз жокто үйгө бир сиздей болгон чал келди дейт небереси чоң атасына. Анын көңүлү ооруйт деп ойлобой. Ушул эле сыяктуу мындай бир сөз бар. Бир көзү азиз адамга минтет экен достор байкабай. Көзү жокко көбүрөөк демекчи, сага көбүрөөгүн койдук деп. Бала деген баладай, башы көзү чарадай эле болбойбу дейт ата-энеси баласын шоктонбой тынч жүрүүсүн талап кылып. Педагогикалык жактан алганда балага ушинтип айтуунун өзү да орунсуз. Анткени антип айтуу баланын табигый өсүүсүнө кедерги болооруна окумуштуулардын изилдөөлөрү далил. Ушундай эле орунсуз сүйлөмдөр үйдө же коомдук чөйрөдө улууга же кичүүгө, таанышка же бейтаанышка карата айтыла берет дагы, анын орунсуздугунун дагы чегинен чыгып, кептин моралдык этикалык жагдайы тууралуу ойлонууга алып келет. Кептеги мындай моралдык этикалык жагдайлар адепти сүйлөө маселесин эске салат. Төмөндөгү мисалдарды окуп көрөлү. Ой аксакал, эми сиз жаштарга теңелбей, жөн эле жүрбөйсүзбү дейт тыңсынган жаш жигит карыяга. Салам берип келгенди жактырбай, мырза сымак терс аяк жигит минтет экен. Саламга жутаган эч ким жок. Эмне жумуш менен келдиң, айтчы айланайын. Мугалим жаман көргөн окуучусуна минтет. Эй көкме, хайбан, ушуну да түшүнбөйсүңбү? Бир окуучу классташына кайрылат. Эй мырык, бери келчи. Сага айтар бир жаңылыгым бар. Ушундай бизге күндөлүк турмушубузда анча байкалбаганы менен, сөзүнүн орундуулугу менен, адилеттүүлүгү менен гана адамдар бири-бири менен жакшы мамиле түзө алат. Таттуулашып жашайт, биргелешип бир маселени максаттуу чече алат. Жамаатта ынтымактуу иштеше алышат. Тааныш, бейтааныш, алыс жакын адамдар менен жалпы тил табыша алышат. Ортодо моралдык психологиялык жакшы абал түзүлөт. Мына ушундай бир топ мисалдар бар. Кээде адамдар айтайын деген оюн ирети менен айта албай, сөздөрдү ордуна туура коюп кынаптап сүйлөбөгөндүктөн ойдун логикасы бузулган учурлар көп кездешет. Андай сүйлөмдөгү ой бузулуп эле калбай, кээде таптакыр түшүнүксүз жагдайларга туш кылат. Көпчүлүк учурда угуучу аны таңазарга деле албайт, түз айткан сүйлөм катары эле түшүнө берет. Бирок анын сүйлөө логикасынан кетирилген ката экени байкалып эле турат. Мисалы, райондук ички иштер органы тарабынан киши өлтүрүү фактысы аныкталды деп радиодон кабарланды. Суроо: ким киши өлтүрдү? Же Себат билим берүү мекемеси тарабынан адам укугун бузуу фактысы аныкталды. Газетадан суроо туулат: укук бузуу фактысы ким тарабынан бузулду? Унутулуп бараткан элибиздин улуттук салт санаасын жандандырууну ойлоп жатабыз. Теле көрсөтүүдөн суроо: ким унутулуп баратат? Элби же элдин салт санаасыбы? Урматтуу согуштун ветерандары салтанаттуу жыйындан. Суроо: ким урматтуу? Согушпу же ветеранбы? Шамал учуруп кеткен райондордун кашарларына шифрлер жеткирилди. Радиодон алынды. Суроо: шамал эмнен учуруп кеткен? Райондубу, кашардыбы же шифердиби? Кече күнү өтүп кеткен бөлөм Бөлөкбайдын туулган күнүнө арнап жагымдуу музыкадан уктуруп коюңуздарды суранам дейт теле көрсөтүүдөгү суроолор боюнча уктурулуучу концертке жазган катта. Суроо туулат: кече күнү Бөлөкбай өтүп кеткенби же анын туулган күнү өтүп кеткенби? Кээде мындай каталыктар адамдардын сүйлөө чеберчилигинен да эмес, сөз корунун жардылыгынан, сөз байлыгынын аздыгынан, сөзгө маани бербей, маани маңызына жеткире түшүнбөй сүйлөй бергендиктен дагы келип чыгат. Көпчүлүк учурда биз сөздүк корубузду байыткыбыз келбейт. Сөзгө жарды экенибизди сезип туйбайбыз. Эне тилибиздин бай сөздүк корун үйрөнгүбүз келбейт. Ал жөнүндө кам көрбөйбүз. Анан тилибиз жарды деп эне тилибиздин барк баасын түшүнгүбүз келет. Акырында өзүбүздүн тилибиз да, дилибиз да жарды экенин туйбайбыз. Мындай учурларды кептин жардылыгынан
же кебинин байлыгынан кеткен ката-катары баалайбыз. Мисал келтирели, шаардык бир мектептин мугалими окуучуларга Кожо жаш эпосы тууралуу түшүндүрүп жатып, Алабаш Суречкинин текеси дегенде, Алабаш Суречкинин күйөөсү болчу деп жатпайбы? Тура тур, мен азыр сага өзүм чыгам дейт бирөө. Өзүм телефон чалам дегенин ордуна. Өрт учурунда 101 чалгыла дейт. Көчө боюндагы өрт өчүрүү мекемесинин алдындагы көрнөктө. Эмне өрт чыкканда 101 жолу чалыш керекпи? Же 101 номурунабы? Эме, тиги эмен эметип койчу дейт атасы. Сөз таба албай карбаластап, баласын бир нерсеге жумшап жатып. Бир кол, бир баш болсок гана ийгиликке жетишебиз дейт. Аянттагы митингде бирөө эмоция калдырып. Түрдүү даамдагы ундар дейт көчөдөгү жарнамада. Кече жаандын алдында калдым эле, ооруп калыптырмын дегендин ордуна жаанда калдым эле деп айтуу керек. Кош бойлуу мектеби дейт көчөдөгү жарнамада. Кош бойлуулар мектеби дегендин ордуна. Манас эпосы башка тилдерде кездешпеген эң чоң көлөмдүү эпос дейт мектептеги дубал гезитте. Башка тилдерде эмес, башка элдерде деп айтса, стилдик жактан дагы туура болмок. Германиядан жасалган бут кийимдер дейт дүкөндүн эшигиндеги жазууда. Эмнеден жасалган бут кийим? Германиядан. Германия кайышпы? Италиядан кийимдер, сөзмө-сөз которуу, одежда из Италии, дүкөндөгү жазуу. Эне тилинде таза сүйлөөнүн өзү дагы адамдын кебинин жардылыгынын бир далили эмеспи? Өз эне тилиндеги сөздөрдү колдонбой сүйлөөнүн кесепетинен улам жеке лексиконубузда эне тилибизден бай корун сүрүп чыгарып, анын ордун көптөгөн чет сөздөр ээлеп алганы жалганбы? Ушунун өзү адамдын сөзүнүн жардылыгынын негизги себеби болуп чыга келет. Мисал келтирели, жогорку окуу жайынын мугалими минтип айтат: повышениеда сабагым бар, срочный иштерим чыгып калды дейт, бирөө шашып баратып. Текучкалар колду бошотпойт дейт кейип, күндөлүк иштерден чарчаган кызмат адамы. Скорый чакырып, түндө больницага келдим дейт оорулуу. Муну серьезно ойлонуп чечүү керек. Ал правасын алдырып ийиптир. Мен спецтен дарыланып чыктым дейт ишкер адам. Ошентип туура сөздү туура айтпай эринебиз. Угуп туруңуз, апам оорубай элеби дейт шаардагы кызы телефондон үлбүрөгөн үнү менен. Биз ата журтубуздун патриоту болуш керекпиз дейт күпүлдөгөн атка минерлер трибунадан. Биз жайында күн сайын бассейнге келчик дейт мектеп окуучусу. Мен балама окшоном деп ырдайт Ырчыбек Борбиев мырза. 5 кишилер келип сизди күтүп жатат дейт катчы кыз башчысына. Макулуңуз дейт Илберинки кыз. Досторго саламдар болсун дейт радиодо сүйлөп жаткан журналист алып баруучу. Ден соолуктар жакшыбы деп учурашабыз күн сайын. Шаарда балдардын акчалары түгөнүптүр деп кейит айылдагы атене. Ушунун баары сөзүбүздүн баш жагында айтып өткөндөй, ар бир адамдын өз тилиндеги сөздү колдонуп сүйлөө маданиятын, анын деңгээлин, тагыраак айтканда, илимий тил менен айтканда, кебинин коммуникативдик сапатын билдирет. Милдет ар бир адам өз эне тилинде маданияттуу сүйлөй билүү деңгээлинин жогору болуусуна жетишүү, ар бир адам өз эне тилин сыйлап, туура сүйлөөгө умтулуу, өз кебинин маданиятын камсыз кылуу тууралуу тынчсыздануу, андагы катачылыктарды жеңүү. Анткени ар бир адамдын кебинин маданияты анын улуттук тилдин калыптанышына, өсүшүнө, турмушта бекемделишине, тазалыгына оң да, терс да таасир этпей койбойт. Ал үчүн ар бирибиз эне тилибизде таза, так, туура, орундуу, адептүү сүйлөйлү, кебибиздин бай болуусуна, адептүү болуусуна, так болуусуна жетишип, көрктүү сүйлөөгө аракет кылалы. Бул эне тилибизди сыйлообуздун, урматтообуздун жана сүйүүбүздүн дагы бир белгиси болмокчу. Ушундай биз өзүбүздү ар дайым башкалардан кем калышпаган билимдүү жана маданияттуу сезебиз. Ошо маданияттуу сезгенибизден дагы башка тилде сүйлөгүбүз келет. Ошону маданият деп түшүнөбүз. Жаңылышабыз. Маданият дегендин өзү да улуттук тилде маданияттуу сүйлөөдөн башталаарын ойлонолук.
7-ci этюд. Сөз калат, сөз менен бирге эрдик калат. Эни тили, асыресе кыргыз тили, кыргыз тилчилерге эле керек эмес. Ал жалпы кыргыз элинин улуттук энчиси. Эни тилибизди кыргыз тилчи илимпоздор жараткан эмес, аны кыргыз эли жараткан. Андай болсо, кыргыз тилин мектептерде окутуп үйрөтүү маселеси дагы улуттук кызыкчылык үчүн эмес, ал дагы мен кыргызмын деген атуулдардын кызыкчылык үчүн көтөрүлөр маселе. Анткени ал маселенин өз өлкөбүздө өз деңгээлинде чечилиши элдин тагдыры менен байланыштуу. Тилибиз болбосо, элибиз болбойт эле. Элибиз болбосо, мектебибиз болбойт эле. Мамлекетибиз болбосо, Кыргызстан деген мамлекет дагы жер шаарынын картасында болбойт эле. Ошондуктан бизге чейин Манас бабабыз, Барсбек бабабыз жана да элибиздин тагдыры, жерибиздин ар бир кокту колоту бир укум кыртыш үчүн күрөшүп, канын төгүп, ала тообузду бизге сактап берген бабаларыбызга таазим этишибиз парыз. Эми биз бүгүнкү ааламдашуу кезинде ата бабабыз сактап берген кыргыз жери менен эне тилибизди жоготсок, анда бизди ата бабаларыбыздын арбагы да, келечек урпактарыбыз дагы кечирбейт. Эгер биз аларды жоготсок, тилибизде буга чейин бизге сакталып келген бүткүл мурастарыбызды дагы жоготкон болор элек. Ошол үчүн мындай бир улуу милдет бар. Ар бир улуттун адамы ушул улуттун тагдырына тиешелүү, билүүгө тийиш болгон бардык ыйык баалуулуктарды билүүгө тийиш. Алар кайсылар? Мисалы, ал адам мейли өлкөнүн президенти болобу, мейли бийлигине чиренген кайсы бир министр болобу, мейли эл өкүлү депутат болобу, мейли байлыгына мактанган курсагы кучак бизнесмен болобу, мейли күнүнкү курсагы тойгонуна каниет кылган карапайым жумушчу болобу. Баатыр Манас бабабыз ким болгон? Ал кыргызды кантип бириктирип, кантип эл кылып берген? Барсбек бабабыз ким болгон? Ал кыргыз элин кантип бириктирип, кантип кас душмандардын мыкаачы колунан 32 жашында баатырдык менен курман болгон? Ал сол баатыр ким болгон? Ал 9-кылымда улуу кыргыз дөөлөтү деген мезгилде кантип жаратып берип, тарыхта атын калтырган? Мухаммед Кыргыз Тагайби баатыр бабабыз ким болгон? Ал 16-кылымда жер бетинен карааны көрүнбөй бараткан кыргыз мамлекетин кантип кайра жараткан? Ал Кытай баскынчылардын оруна кантип түшүп, кантип азап чегип каза тапкан? Эмне үчүн кыргыз элинин бүгүнкү бүткүл туруктуу санжырасы ошол Тагайбийден башталып калган? Жер жайнап келген баскынчыга жалгыз өзү каршы чыгып, элимди, жеримди коргойм деп курман болгон Курманбекчи, ошондой баатыр бабаларыбыз ала тообузду душмандардан тазалап, ала тообуз эркин болду, эркин тоо болду деп жар салганын кантип унутуубуз керек? Улуу окуя Калыгулдун көрөгөчтүгү эмне деле? Ала тообузда биринчи кыргыз мектебин куруп, кыргыз баласына эне тилин алгач ирет сабак катары киргизип, Манас дастанын биринчи жолу окута баштаганда Нурмолдо бабабыз эмне деген ойду ойлоду болду экен? 1911-жылы кыргыз жазма маданиятынын жаңы доорун баштап, кыргыз маданиятында алгач ирет Алиппе деген китепти чыгарган Ишеналы Арабаев атабыз ошол китебин өз колу менен жасап, өз көзү менен көрүп отурганда, китеп деген эмне экенин өмүрү көрбөгөн тоолук кыргыздардын ичиндеги кандай бактылуу адам болду экен? Ошондо мен укмуш эрдик жасадым, тарыхта калдым деп кыйкырды бекен? Жок, ошондо айтыптыр ал. Жолуң ачылды кыргызым, ушул жолуңду бек кармагын деп. Ал эми 16-жылы эмне болду эле? Тарыхтагы кыргыз деген атын коргоп калуу үчүн замбирек менен мылтыкка, таяк менен каршы туруп, улуу кыргында жанын берсе дагы, рухун бербей сактап калган кечээки аталарыбызды дагы унутуп баратканыбыз канча? Ошондуктан айткым келет, мен кыргызмын деп. Өңүбүз гана кыргызга окшошуп турбастан, духубузду жоготпой, рухубузду өчүрбөй, бүгүнкү күндө улуттук баалуулуктарыбыз көөнөрүп баратканда, тарыхый акыл эсибизди дагы бекемдеп, келечегибизди дагы бүдөмүктөтпөй, анын илимий багыттарына карай боолголой жол чалып, саресеп салуу биздин милдетибиз эмеспи? Албетте, милдетибиз. Ошон үчүн элибиз айткан тура, сөз калат, сөз менен бирге эрдик калат деп.
ошол сөз калган үчүн Манас дастаны калды. Ошол сөз калган үчүн Барсбек бабабыздын эрдиги ташка жазылып калды. Ошол сөз болгон үчүн жогоруда айтып өткөн баатыр бабаларыбыздын улутубузга жасаган эрдиктери унутулбай келет. Сөз калган үчүн кыргыз тили унутулбай келатат. Ошол үчүн кийинки учурда автору дээрлик унутулуп, элдик накылга айланып бараткан акын Тынчтыкбек Нурманбетовдун кыргыз тилим кылымдарды карыткан, эч ким аны өчүрө албайт тарыхтан деп сыймыктанып да, ишенип да жазган кош сап ыры бекер сөз эмес. Айтылуу Троя фильминде баатыр Ахлес айткан эмеспи? Байкуш жоокерлер өмүрү бир ирет өңүн көрбөгөн акылсыз падышалар үчүн өз өмүрлөрүн кыйышат. Бирок ал падышалар унутулат, а эрдик унутулбайт деп. Анткени акылсыз падышалар тууралуу айтылып калган дастандар барбы? Жок. Эл эч качан эрдик көрсөткөн жоокерлерин унутуп койбогон. Алар тууралуу өлбөс өчпөс дастандарды жаратышкан. Ошол эл аталарынын эрдиктери менен, ошол сөз менен улам кийинки жаңы муунун тарбиялап келген. Ал сөз улам кийинки жаңы муундун мектеби да, китеби да, университети да, академиясы да болгон. Ошол үчүн эл өлбөй жашай берген. Сөздүн дагы, элдин дагы өлбөстүгүнүн бир сыры, балким улуу сыры ушундадыр. А биз бүгүнкү муундар, болгонду дагы улуттук билим берүү чөйрөсүнүн эр азаматтарыбыз дегендери эмне тууралуу ойлонуп түйшөлмөк болот? Балким улуттук билим берүү, улуттук таалим тарбия берүү, балким улуттук илимдерди өнүктүрүү, а балким улуттук мектептерибизди түзүү жана башка туурасында ойлонуу кажети бар. Биз бир нерсени көпчүлүк учурда туура эмес ойлонот окшойбуз. Тактай келгенде, улуттук мазмундагы билим тарбия берер сабактар кыргыз тили адабияты, ата мекен тарыхы, анын географиясы гана деп билебиз. Балким ошондойдур, а балким андай да эместир. Андай болсо улуттук музыка өнөрүбүзчү, улуттук спортубузчу, улуттук кол өнөрчүлүгүбүзчү, балким андай сабактарыбыз дагы арбындыр. Мисалы, улуттук биологиябыз, тактап айтканда улуттук гендик инженериябыз, улуттук химия өнөрүбүз, тактап айтканда улуттук зергердик өнөрүбүз, улуттук математикалык билимдерибиз, улуттук астрономиябыз. Аларды эмне үчүн улуттук мазмундагы сабактар катары баалабайбыз жана ушул багытта өнүктүрбөйбүз? Тил билүү өнөрүбүзчү Манас дастанындагы 60 тил билген Ажыбай хан эринип отуруп ойдон чыгарылган каарман эместир. Кыргыздар тоодо жүрүп эле 60 элдин тилин билип, тилин түшүнүп, дипломатия өнөрүн дагы өз деңгээлинде өздөштүрүп, өз цивилизациясын тарыха бекемдеп алган эл экени дагы дал ушул кең пейилибиз, кенен элдик билимдерибиз, бай дилибиз жана кылымдарды караткан кыргыз сөзүбүз менен, ал сөзүбүз аркылуу айтылып өчпөй калган эрдигибиз менен биздин күнгө чейин жетип отурган жокпу? Бирок тарыхтын тез чимирилген дөңгөлөгү бизди минтип ойлонтпой койбойт. Эми мындан ары эмне болот? Сөз баркын баалабай, эне тилибизди жээрип, башка элдин билими менен тарбиясы айрыкча бааланып бараткан глобалдаштыруу заманында келечегибиз кандай болот? Бирөө айтуусу мүмкүн, сөз болбосо китеп бар. Эл сүйлөбөсө китепте калат, ооз эки сөз унутулса китеп унутпайт деп. Балким ошондойдур. Бирок акын Расул Гамзатов айтмакчы: эл сүйлөбөй, адамдын жүрөгүндө калбаса, ал сөз том-том болгон китепте калганы менен эч ким окубаса, анын унутулганы ошол эмеспи? Же болбосо үйдүн тили катары гана колдонулуп, босо каттап эшикке чыкпай, расмий чөйрөгө жетпей, коомдо кызмат кылбаса, тилибиз элдин, коомдун тили болобу, же үйдүн тили болобу? Эне тили дегенибиз менен энелерибиз сүйлөбөсө, ал кимдин тили болот? Эне тилибиз кыргыз тили деп какшап туруп, аны энелерибиз өзлөрү өгөйлөп чанып турса, улут үчүн, жер энебиз үчүн абдан эле уят го. Ата болуп туруп, ата журтубузду чанып,
аны четинен сатып отурса, бул кайгынын кайгысы эмне? Мурда балдарыбыздын тили орусча чыкчу эле, эми неберелерибиздин тили чет тилдерче чыга баштаганына кейигенден көрөкчө кубанганыбыз көп. Мунун өзү улутубуздун өнүгүп баратканыбы же өлүп баратканыбы? Кайсы улуя буга баа бере алат дагы, келечегибизди көз ачыктык кылып айтып бере алат? Эч ким. Анын көз ачыгы да, улуясы да өзүбүзбүз. Анткени бүгүн баары өзүбүздүн гана колубузда. Тилибизди бар кылган да бизбиз, жок кылган да бизбиз, өзүбүзбүз кыргыздар. Биз бүгүн кандай кылсак, эртең ошондой болот. Ошол үчүн кечегибизден сабак алалы. Ошон үчүн баары айткан сөзүбүз менен калат. Жасаган чоңбу кичинеби, улутубуз үчүн жасаган эрдигибиз менен калат. 8-чи этюд. Бала тилиндей ширин эмне бар? Же 1 жаштан 6 жашка чейинки бөбөктөрдүн тилине иликтөө. Дүйнөдө канча түркүн тил болсо, ошонун баары өзүнө ширин, өзүнө таттуу. Ошентсе дагы тиги тил таттуу, тиги тил жумшак, бул тил орой деген пикирлер айтылып келет. Кыргыз тили таттуу тил, кыргыздар сүйлөп жатканда, ырдап жаткандай туюлат деп окумуштуу Радлов баа берген деп, биз дагы өз тилибиз менен сыймыктанабыз. Чындыгында кайсы тил кандай экендиги жөнүндө сөз башка, бирок кантсе дагы дүйнөдөгү бардык тилдерде баланын тилинен өткөн таттуу да, ширин да, жумшак да, уккулуктуу да тил болбостур. Баланын тили таттуу экенин ким моюнга албайт? Анын таттуу тилин ким гана уккусу келбейт? Ким гана ошол таттуу тилден рахат алып, кулагынын кужурун кандырбайт экен? Кайсы ата-эне баласынын алгач ата апа деп чыккан тилин угуп бактылуу болбоду дейсиң? Кайсы акын же обончу баланын бал тилин угуп отуруп толкунданып ыр жазбады дейсиң? Ошон үчүн баланын тили бал деп айтат элибиз. Чынында баланын тили эмнеси менен таттуу дагы, эмнеси менен ширин. Албетте бул атайын ой жүгүртүүнү, өзүнчө иликтөөнү талап кылар. Бирок бизде азырынча кыргыз балдарынын тили жөнүндө атайын педагогикалык изилдөө жүрүп жатканы менен кабарым жок. Эгер кимдир бирөө балдарыбыздын ширин сөздөрүн чогултуп, жыйнап, иликтеп, ага сапаттык иликтөө жүргүзүп жүргөн болсо, ал чынында чоң иш аткарып жатат деп баалар элем. Анткени улуулар биз баарыбыз бала болгонбуз, баарыбыз бир кезде баладай ширин сүйлөгөнбүз. Кийин эле эмне болуп орой сүйлөй баштаганыбызды билбей калганбыз. Анан баланын ширин тилине суктанып келебиз. Же жалган айтамбы? Десеңчи, анда эмесе бөбөктөрдүн таттуу тилинин мисалында айрым ойлорду ортого салайын. Баса алар кантип сүйлөшөт, кулак төрөлүчү? Алгач ирет тил чыккандагы ата апа деген сөздөрдүн айтылыш кыраат эле кандай ширин, кандай жагымдуу угулат. Бөбөктөр ата деген сөздү айтканда а менен тыдан кийин жумшартуу, ичкертүү белгисин кошуп айткан сыңар угулат. Тактап айтканда атя деп жумшак айтылат. Ушунун өзү эле баланын атя деген сөзү канчалык жумшак, кооз жана жанга жагымдуу, кулакка угумдуу чыгат. Биринчиден улуу жазуучу Чыңгыз Айтматов Кылым карытаар бир күн романында Абу Талифтин 3 жашар баласы Эркин атасын сагынып, апа, атикам качан келет деп айттырып, баланын тилинин ушунчалык ширин экендигин романдын бир эле эпизодунда айтып кетпеген чыгар. Анан дагы балдардын адегендеги р тыбышына тили келбеген кезиндеги сөздөрү дагы анын тилинин чулдурагын билдирип отурбайт. Тескерисинче анын таттуулугун билдирип, ар бир айткан сөзүнө бал сүйкөп жаткансып эң эле ширин угулат. Мисалы ооруду дегенде оюду деп кандай жумшак, өрүк дегенде өйүк десе кандай сүйкүмдүү угулат. Азыр дегенде ажый десе, эртең дегенде эйтең десе, мурун дегенде муюн десе, ручка дегенде ючка десе, термос дегенде теймос десе, айран дегенде айлан десе, көрдүм дегенде көйдүм десе, трактор дегенде тиякти десе,
дары дегенде дайы дешсе, қандай ғана ширин сөздерге айланат. Қарачы, бала тілі қандай ғана ширин екен, оққың еле келет, сөйлете бергін келет. Баланы ошол үшін өзгөчө сүйгүн келет. Бала тилине дагы да кулак түрөлү. Балдар қандай ғана сөз ұқса дағы, аны өз тилине салып түшүнөт дагы, аны өз сөзү менен кайталап айтат. Айрыкча эне тилине мүнөздүү эмес тыбыштар катышкан сөздөрдү айтканда, өзлөрүнүн тили келгендей кылып ылайыктап айтып коюусу алар үчүн өзүнчө эле жазылбаган табигый мыйзам. Мисалы, автобус дегенде автобус деп, телевизор дегенде телевизор деп, магнитофон дегенде магнитон деп, троллейбус дегенде троллейбус деп өз сөзү кылып салышканын байкабайбыз. Балдардын мунусун алар сөздү буруп айтып жатат десек, түк жаңылышпас элек. Же жалган айтамбы? Жок, балдар эч качан сөздү бузуп айтпайт. Анткени себеби бар. Сөздөрдүн көбү чоңдордун сөзү. Балдар ошол чоңдордун сөзүн өздөрүнүн тилине ылайыктап, балдардын сөзүнө оңой гана айландырып алышат. Менчиктеп өздөрүнүкү кылып алышат десек болчудай. Дагы да угуп көрөлү. Кээде айтылышы оор, узун бир кулаш сөздөрдү кыскартып, жөнөкөйлөштүрүп, жарашыктуу кылып ташташат. Мисалы, библиотека дегенде библиотека десе, холодильник дегенде холодильник дешет. Ошондой эле батинкени бате, тапичканы тапичи дейт. Аны туура эмес деп эч ким айта албайт. Кандай айтса дагы жарашып калгансыйт. Антүүгө алардын табигый укугу бар. Эгер ушул сөздөрдү чоңдор айтса, унутулбас юморго айланаар эле. Себеби чоңдор балдардын тили деген түшүнүк болоорун ойлошпой, сөздөрдүн баарын татаал жана узун кылып койгон сыяктуу. Ошондой эле кээ бир буюмдардын аттарын, балдар күндө эле колдонуп жүргөн нерселердин аттарын чоңдордун сөзү менен айткан аталыштарындагы заматта өз түшүнүктөрү менен аталган сөздөр менен мүнөздөп, алардын жеке табиятына жараша сыпаттап атап, жаңы сөздү жаратып коюшканына дагы көңүл коюп байкап көрөлү. Мисалы, сүт дегенде чүп деп, кашык дегенде чак деп, ит дегенде бый-пый деп, саат дегенде чык-чык деп коет. Ысык дегенде бапа деп айтканы дагы жарашыктуу сөздү жаратып койгонсуйт. Балдар өздөрүнүн бүткүл кыймыл аракеттерин дагы өз сөздөрү менен айтышат. Мисалы, тамак ичем дегенин ап деп койсо эле жетиштүү, чай ичем дегенде иче десе эле түшүнүктүү, жатам дегенде тата десе болду, уктайм дегенде ука десе эп келип калат. Жакшы дегенде аяй десе, жаман дегенде быкый дейт. Апа, мен сени жакшы көрөм дегенин апа, мен сени жакчы көйөм десе, кандай гана таттуу дагы, кандай ширин, кандай гана эттүү жана сүйкүмдүү угулат. Ал сөздөрдү чоң адамдар мынчалык кооз жана көркөм кылып эч качан айта алышпайт. Ай ушул баланын ширин сөздөрүн түшүнбөгөн улуулар дагы барго, алар баланын ушундай балдыр ширин сөздөрүн жактырышпай, адамдын ичин бышырып жиберет. Аларга атайын котормочу болбосо, бала тилин түшүнбөйт. Анткени алардын жан дүйнөсү балалыктын дүйнөсүнөн эч алыстап кетишкен эмеспи? Аттиң, бөбөктөрдүн сөздөрүнө дагы бир кулак түрүп көрөлүчү. Бир катар заттарга, нерселерге, алардын турган турушуна, жеке табиятына жараша өз сөздөрү менен ат коюп алышканы дагы кандай кызык. Алар үчүн ат чү болсо, кой менен козунун аты ма, уй менен музо мөө, ит менен күчүк авав, чымчык, жожо жана балапандар чип-чип, аюунун аты бөө, машина вум-вум. Кээде сөздөрдү айтканда тамгалардын айрымдарын алга же артка жылдырышып, алмаштырып коюшса дагы өзүнчө бир кооздукка айлангансыйт. Мисалы, көпөлөк дегенге тили келбей, пөпөлөк деп коюшса дагы, көйнөк дегенде көйлөк десе дагы жагымдуу болуп калганын карасаң, а кээ бирде сөзгө бир тыбышты же муунду кошуп айтып да, чоңдордун сөзүн баланын сөзүнө айландырып коюшат. Анда нан деген сөз няняга, ата деген сөз аташкага, апа деген сөз апашкага,
Эже деген сөз эжешкага, байке деген сөз байкешкага айланат. Айрым сөздөрдөгү тамгаларды түшүрүп айтып коюшса дагы уккулуктуу болуп калганын карасаң, мисалы ботинке, бати, тапочка, тапи. Анан дагы бөбөктөр көпчүлүк учурда з, с, ч тыбыштарын артикуляциялык жактан айта албай жүргөн учурлары дагы болот го. Анда ал тыбыштардын түгөйлөрүн өз тилдеринде бат эле таба коюшат. Ошондо дагы ал сөздөрдүн көркүнө көрк кошулгандай ары музыкалуу, ары ширин сөзгө айланып, баланын менчик сөзү болот да калат. Сары жөжө, шайы жөжө. Кара күчүк, кая күчүк. Азыр келем, ажы келем. Көзүм бар, көжүм бай. Мурдум таза, муйдум тажа. Десеңчи, мындай сөздөрдүн сөздүгүн чексиз уланта берсек болот. Мындай кооз сөздөрдү 2 жашар бала гана таап айтат. Ошолор гана ушундай ширин сүйлөй алат. Мындай артикуляциялык себептерден улам ширин сөзгө айлантып сүйлөөнүн дагы башка себептери бар сыяктуу. Ал балдардын өзүм деген жекече психологиясынан улам дагы айтылыш жагдайы, себеби, шарты дагы даяр тургансыйт. Ошентсе дагы балдардын бул сөзүн туура деп айтпаска чара жок. Мисалы, чынын сындырып алса дагы, чын өзү эле сынып калды дейт, актанып. Жыгылып кетип кийимин булгап алса дагы, ылай өзү эле шымымды булгап таштады деп айыпты ылайга шылтайт. Өзү тийишип, арыга чактырып алса дагы, ары өзү эле келип чагып алды деп ыйлактап арыны күнөөлөйт. Чай ичип жатып төгүп алса дагы, чай өзү эле төгүлүп калды деп кутулат. Суук тийип ооруп калса дагы, апа, мен тийбесем деле суук өзү эле мага тие береби деп, анда дагы суук айыптуу. Угуп отуруп, аны күнөөлөй албайсың. Анын ордуна жоктон сөз таап сүйлөп турганын жаның жыргап угасың. Кээде балдар өзүн туура иш кылдым деп ойлоп, өзүн гана жакшы бала, тартиптүү бала катары санап, ишти эреже менен аткарып жаткандай көрүнгүсү келет дагы мынтип сүйлөйт. Мен кардын тазасынан жедим, апа. Асанчык болсо, киринен деле жей берди. Менин тамагым оорубайт, же болбосо мен музду жылытып жейин десем, эрип кетпедиби? Жана башка мисалдар бар. Кээде балдарыбыз чоңдор айткан сөздү прагматикалуу кабыл алып, сөзмө сөз түшүнүп, күлкүлүү жаңы окуяны жаратат. Угуп көрөлү. Бир бала атасына мындай деп айтып жатат. Ата, менин сиздин балаңыз экенимди жанагы байке билбейт го? Мени иттин баласы экенсиң дебедиби? Дагы бир мисал. Дегеле балдар улуулардын иш тартиби, жашоо эрежелери менен эсептешкиси келбегени табигый нерсе. Алар өздөрүнүн жашоосуна ал тартипти бат эле ылайыктап өзгөртүп алгылары келишет. Бир ирет 3 жашар эрке кызын бакчага алып баруудан кечигип кейип жатса, кызы апасына минтет экен. Апа, эми кейибеңиз, мен саатты 1 саатка артка жылдырып таштадым. Аргасыз күлөсүз. Ал сөз үчүн баланы уруша да албайсың. Чоң адамдар муну укса анекдот кылып алат. Чынында ал сөз анекдот эмес. Ал баланын ширин гана сөзү. Аны ошондой түшүнүү үчүн бала менен бала болуш керек. Бала менен бирге бала болуп ойногон адам гана аны туура түшүнөт. Бакчага барган балага тарбиячысынын сөзү мыйзам катары кабылданат. Аны мындан көрүңүз. Апа дейт экен жароокерленген кызы. Кичинекей балдар байкеси менен эжесин сыйлаш керек, атасы менен апасынын тилин алыш керек. Анда апасы ооба кызым десе, тарбиячы эжейибиз ушинтип айтты дейт кызы дагы. Бала сынчы десе эч ким ишенгиси келбейт. Бала айта берет дешет. Бул сөзгө кулак түрүңүз. Бакчага барып жүрчү 3 жашар Темирлан мындай дейт. Биздин эжекейибиздин аты Сонун, бирок өзү жаман. Ушундай. Ананда балдар көп нерсени өз түшүнүгү менен баалайт. Ага жараша сөзгө жооп кайтарат. Бир ирет, сен жакшы кызсың да, менин тилимди алсаң боло кызым десем, 2,5 жашар. Ата, менин өзүмдүн тилим бар да деп айтып жатпайбы чын ниетинен.
Караңызчы кандай кооз ширин сөзгө айланып калды. Бир жолу терезени карап туруп, шамал болуп жатат, келген куштар келаткан го десем, 3 жашар Темирлан: ата, эмне келген куштарды шамал айдап келеби дейт, таң калып. Кышында суук болот деп, жылуу кийим алып берип жатса, 5 жашар Канышай сурайт: чоң ата, эмне кышында күн тийбейби деп. Бийик учуп бараткан самолетту карап туруп, 4 жашар Айганыш минтет: чоң ата, тигине самолет асмандын үстүнөн учуп баратпайбы, көргөн жоксузбу? Балдарыбыз, бөбөктөрүбүз ушинтип сүйлөшөт. Алардын ушундай ширин сөздөрүн угуп, рахат алган адам кандай бактылуу деп ойлойм да Мамат. А биз балдарыбыз менен кантип сүйлөшөбүз? Балача, баланын тили менен сүйлөшө алабызбы? Же чоңдорчо, чоңдордун тили менен сүйлөшөбүзбү? Албетте, бала менен баланын тили менен сүйлөшкөндө гана алардын тилин тапкан болобуз. Ошондо гана балдардын досу болобуз. Кээ бир ата-энелер бар, балдарынын тилин оңдоп, андай дебей, мындай деп айт деп түзөтүп, бат эле өзүндөй чоң кишиче сүйлөп калуусун талап кылат. Ал эч качан туура эмес. Анткени бала деген бала, анын сүйлөө органдары, андагы булчуңдары алигичи жетиле элек кезинде, түшүнүктөрү байып, турмуштук тажрыйбасы топтоло элек кезинде кандай сүйлөөгө мүмкүн болсо, ошондой сүйлөөгө акысы бар. Ошон үчүн ал бал тилдөө бала. Анын андай бал тилинен бат эле ажырата албайсың. Антөөгө эч кимдин акысы да жок, колунан да келбейт. Элибизде баланын тилин таап сүйлөп, аны унутпаган адам картайбайт деген сөз бар. Анда эмесе ошентеле баланын тилин, дилин, жан дүйнөсүн унутпайлы. Ошондон жигер алып, картайбайлы. Баланын бал тили менен жан дүйнөбүздү дарылап, жашартып туралы. 9-этюд. Сүйлөшүү маданиятына үйрөнүүнүн 10 шарты. Албетте сүйлөшүү психологиялык акт экендигин психологдор туура белгилешет. Анткени сүйлөшүүдө пикир алышып жаткандардын психологиялык абалы, көңүл жагдайы, сүйлөшүүнүн тематикасы, мазмуну, сүйлөшүү жүрүп жаткан чөйрө, сүйлөшүүлөрдүн жаш курак жана башка өзгөчөлүктөрү чоң роль ойнобой койбойт. Ошону менен бирге изилдөөлөрдө дагы, практикада да сүйлөшүп жаткандардын адеттик сапаттары менен катар, сүйлөп жаткандагы маданияттуу манера, мимика жана жесттер дагы чоң мааниге ээ экендиги маалым. Демек, сүйлөшүү маданияттуу жүзөгө ашыш үчүн адамдардан көп нерсе талап кылынат экен. Ушул тууралуу маселеге карата профессор Турусбек Маразыков сүйлөшүүнүн системасы аттуу макаласында сүйлөшүүнүн чөйрөсү, сүйлөшүүнүн максат милдеттери, сүйлөшүүнүн темасы, багыты, объектиси, сүйлөшүүнүн кызыкчылыгы, сүйлөшүүнүн орду, сүйлөшүүнүн мезгили, сүйлөшүүнүн шарт кырдаалы, сүйлөшүүнүн маанайы, сүйлөшүүчүлөрдүн мамилеси, сүйлөшүүдөгү карым-катнаштык өзгөчөлүк, сүйлөшүүнү ишке ашыруудагы компоненттердин өзгөчөлүгү, сүйлөшүүдө айтуучу менен угуучунун алабалы, сүйлөшүүдөгү зарылдык жана муктаждык, сүйлөшүүгө негиз болгон себептер, сүйлөшүүдөгү негизги саясат, сүйлөшүүнүн ыргагы, тону, сүйлөшүүнүн сапаты, сүйлөшүүнүн функциясы, жыйынтыгы, психологиялык кырдаал, логикасы жана сүйлөшүүнүн стилдик табияты деп, анын жалпы 22 шарты тууралуу кеп кылган жана алардын түшүндүрмөсүн берген. Бул аталган маселе, тактап айтканда, сүйлөшүү маданияты. Чындыгында эле кыргыз тилин эне тили катары окутууда, башка улуттун балдарына үйрөтүүдө дагы олуттуу ойлорду камтып отурганы талашсыз. Анткени тил маданият, тил аркылуу улуттун маданияты таанылат. Ал улуттун адамы сүйлөшүү процессинде өз улутунун сүйлөшүү маданиятын билдирет. Ошону менен бирге ар бир адамдын сүйлөгөн сөзү аркылуу жеке маданиятындагы, адам менен мамилелешүү маданиятындагы туюнтат. Жогорудагы окумуштуу Турусбек Маразыков айтып отурган сүйлөшүү системасы мына ошол маданияттуу сүйлөшүү шарттарын чагылдырып отурганы менен айрыкча баалуу. Дегенкиси жогоруда айтылгандай, тил улуттун маданияты, анын маданий улуу казынасы.
Адам кайсы улутка тиешелүү болсо ошол тилде сүйлөө менен өз улутунун маданиятын алып жүрүүчү болуу менен өз кебинде улуттун сүйлөө маданиятын чагылдырат. Андай болсо тил сабагынын эң башкы максаттуулугун идеологиялык максаттуулугу десек, анын улутту таануучулук милдетинин негизгиси катары баланы сүйлөө маданиятына калыптандыруу милдети кыргыз тили сабагынын өзөгүндө өзгөчө орунда турат. Ал үчүн төмөндөгүдөй турмуштук дагы, дидактикалык дагы төмөндөгүдөй зарыл турмуштук шарттар жүзөгө ашырылышы керек. Атап айтканда, адамда улуттук менталитеттин, атуулдук, патриоттуулук сапаттардын жана сезим туюмдун бекемдиги биринчи орунда турса, экинчиден эни тилде сүйлөө жана жазуу маданиятынын жогору болуусу, үчүнчү эни тилде жазуу жана ооз-эки түрдө чыгармачыл ой жүгүртө алуусу, төртүнчүдөн эни тилиндеги сөз байлыгынын жана байланыштуу кебинин жогору болуусу, бешинчи адамдар менен мамилешүү маданиятынын жогору болуусу, алтынчы жүрүм турумун турмуштук түрдүү кырдаалга жараша өзү акыл эстүү башкара билүүсү, жетинчи сүйлөшүп жаткан адамынын кебин сыйлап уга билүүсү, анын кебине каршы боло турган болсо каршылык кылуу же макул болуу маданиятына үйрөнүүсү, сегизинчи сүйлөшүүдө учуроочу түрдүү кеп кырдаалына жана сүйлөө жагдайларына жараша эмоциясын башкара билүүсү, тогузунчу кырдаалга ылайык улуу кичүүгө, тааныш, бейтааныштарга карата тамаша чын сөздөрүн орунду айтуусу же жумшак юморду тараптардын туура кабыл ала билүүсү, сөздүн лексикалык, семантикалык маанисин так түшүнүүсү, сөз кадырын сыйлоосу, сөздү бага билүүсү, сөз байлыгына ээ болуп, сүйлөшүү маданиятын өнөр катары кабылдоосу, жалпы алганда сүйлөө өнөрүнө ээ болуусу. Мына ушул жана башка турмуштук зарыл шарттар аткарылганда гана адамдын коммуникативдик маданияты түптөлгөн болот. Жана ага жараша инсандын коммуникативдүүлүк маданияты калыптанат деп атасак болчудай. Ал маданиятка инсандын ээ болуусу, коммуникативдик чеберчилиги деп аталуусу балким туура болоор. Улуу ойчул шоунун бир окумуштуунун чечкен проблемасы өзүнүн артынан 10 кырдуу ойду чуап чыгат деп айтканы бар эмеспи? Ошону эске алып, жогоруда айтылгандардын негизинде албетте ал аркыл көз караш менен изилдөө предмети менен объектисине жараша түрдүү көз карашты жараткан сыңары. Орто мектепте кыргыз тилин окутуу процессинин мисалында эми анын шарттарына ылайык күндөлүк сабактарда жүзөгө ашыруу менен окуучуларды сүйлөшүү маданиятын үйрөтүүнүн методикалык шарттары катары биз өз алдыбызча төмөндөгүлөрдү айрыкча маанилүү деп бөлүп алдык. Эми сөз кезегин ушул багытка берели. Биринчи, сүйлөшүүдө чөйрөнүн расмий же расмий эмес экендигин эске алуу кажет. Экинчи, адамдардын жаш курак өзгөчөлүктөрүнүн эске алынышы. Үчүнчү, сүйлөшүү мезгилиндеги психологиялык жагдайдын көңүлгө алынышы. Төртүнчү, сүйлөшүү кезинде пикир алышуучулардын маданияттуу манерасы жана ыктуу мимиканын сүйлөө жестинин сакталышы. Сүйлөшүүчүнүн үн тону адамгерчилик мамиленин чегинде болуусу. Сүйлөшүүдө адамдар нравалык, этикалык эрежелерди анын нормаларында кармануу, сөздү сүйлөшүүнүн тематикасынын алкагында моралдык чен өлчөмүнүн чегинде колдонуу, сүйлөшүүнүн түрдүү жагдайында жана кырдаалында эмоцияга алдырбоо, сүйлөшүү кезинде сүйлөшүүчүлөрдүн уга билүү жана каршы болуу маданияты менен коштолушу, сүйлөшүүнү алдыртан максаттуу уюштуруу, аны сүйлөшүп бүткөнчө сактоо менен аяктоо. Мына ушул 10 белгини сүйлөшүү маданиятынын, тактап айтканда, маданияттуу сүйлөөгө окуучуларды үйрөтүүнүн 10 эрежеси деп алсак туура болот деп ойлойм. Ошентсе дагы бул 10 эреже шарттуу жагдайларды өзүнө камтыйт жана аны карманууну талап кылат. Бул эрежелерди талдап келсек, сүйлөшүү психологиялык гана акт эмес экенине ишенебиз. Анткени бул жерде сүйлөшүүгө катышкандардын психологиялык гана абал жагдайлары эмес, алардын этикалык, моралдык сапаттары дагы бирдей эле деңгээлде катышып жаткандыгы айкын көрүнүп турат. Эми ушул эрежелердин ар бири туурасында
анын негизги белгилери туурасында мисалдар менен сөз кылып өтөлү. Сүйлөшүүдө чөйрөнүн расмий же расмий эмес экендигинен эске алынышы. Албетте адамдар күн сайын ар кандай чөйрөгө кабылышат. Айылда же шаарда жашашат, үйдө же көчөдө болушат, окушат, иштешет же башка бир коомдук жайларга барышат. Окуучулар мугалимдер менен же түрдүү кесип ээлери менен баарлашышат. Ал эми үйдө ата-энелери болсо, балдары же башка жакындары менен сүйлөшүшөт. Үйдөгү баарлашуу эмоционалдуу мүнөздө, эркин жагдайда негизинен турмуштук проблемалар туурасында болсо, коомдук жайларда дээрлик коомдук кесиптик маселелер козголуп, ролдук маектешүүлөр жүрөт. Мындай учурда сүйлөшүүлөр сөзсүз түрдө коомдук жагдайлардын шартын эске алышат. Эмоцияга көп берилбейт, этикалык нормаларды сакташат. Тааныш, бейтааныштык мамиле өкүм сүрөт. Административдик, адистик ролдук алака сакталат. Мисалы, бир адамга кайрылууга туура келсе, кечиресиз, сизге кайрылууга мүмкүн бекен десе, же бир адамды иш боюнча издеп келген болсо, мүмкүн болсо айтып коесузбу, сиз Азим агай же Айгүл эже эмессизби деп суроого туура келет. Же болбосо кимдир бирөөнү тааный албай турса, мен сизди тааный албай турам, сиз Касым агайсызбы деп сураса, кээде коомдук жайда этиканы сактап, башка бирөөлөрдүн тынчын албас үчүн, эгер мен сизге жолтоо болуп жаткан болсом, башка убакта келейин деп, сүйлөшүүчү адамдын шартын түшүнүп, өзүнүн маданияттуу мамилесин билдирет. Экинчи, сүйлөшүүдө адамдардын жаш курак өзгөчөлүктөрүнүн эске алынышы. Айрыкча кыргыз элинде улуу кичүүлөрдүн мамилесинде өзгөчө эрежелер калыптанган. Кичүүлөр улууларга үнүн көтөрүп сүйлөөсү өтө эле өөн көрүнгөн. Кичүүлөр улууларга үнүн көтөрүп катуу сүйлөөгө, айтканын аткарбай коюуга тийиш эмес. Акарат сөз айтып, капа кылуусу айрыкча эссиздик катары бааланган. Кичүү адам улуулардын алдында кичипейил болуп, улуулардын айткан сөзүн мыйзамдай кабыл алуусу шарт. Улуулар болсо кичүүлөрдү ызааттап, көңүлүн көтөрүп, ыктуу сөзүн колдоп турат. Ошондуктан улууга урмат, кичүүгө ызаат дешет элибиз. Улууларга кичүүлөр чектен чыгып, ыксыз кеп айтуусу уят катары көрүлөт. Балдарга ылайыксыз сөздөрдү улуулардагы алардын катышуусунда сүйлөшкөнүн осол көрүшөт. Мен улуумун, сен кичүүсүң деп эле курулай басынтып, оң тетири тескеп, өзүнүн барк баасын түшүрүүнү туура көрүшпөгөн. Ушундан улам сүйлөшүү эмоционалдык, психологиялык гана эмес, этикалык, психологиялык дагы акт экендигине дагы бир ирет ишенебиз. Ушундан улам элибиз кары айтса кеп болот, калайыкка эп болот дешип, улуу адамдардын айткан сөзүн мыйзам катары кабылдашкан. Улууну укпаган узакка жетпес деп, көптү көргөн адамдын айтканын укпаган, тажрыйбасыз адамдын көп жаңылыштыкка бараарын эскертишкен. Улуунун сөзүн ук, кичүүнүкүнө ойлон деп, улуунун сөзү менен бирге кичүүнүн дагы сөзүнүн эпти болоор учурун дагы эске салышкан. Мындай мисалдар көбүнчө буйрук иретинде айтылуу менен буйрук этиш темасын талдап үйрөнүүдө кеңирээк колдонулушу ыктымал. Үчүнчү, сүйлөшүү учурундагы эмоционалдык, психологиялык жагдайдын эске алынышы дагы айрыкча маанилүү. Сүйлөшүүнүн натыйжалуу болушу сөзсүз эмоционалдык, психологиялык жагдайга жараша болоору практикада белгилүү. Сүйлөшүүчүлөр жагымдуу жагдайды, жагымдуу учурду тандап алышса гана жакшы шарт түзүлөт. Адамдын маанайын чөгөргөн, кыжаалат кылган жагдай сүйлөшүүгө сөзсүз тоскоол болот. Айрыкча жанындагы бирөөлөр кайгырып, көңүлү чөгүп турса, көңүлдүү сүйлөшүү гана эмес, узак баарлашуу дагы ылайыксыз. Сүйлөшүп жаткан адамдын дагы көңүлү чаппай, же ооруп, же күтүүсүз нерседен шашып, ою ордунда болбосо, аны зордоп сүйлөшүүгө кыйнап, убактысын алып, жолун тосууга да жарабайт. Мындай учурда сүйлөшүүнү башка убакытка калтырууга туура келет. Кээ бир адамдар сүйлөшкүсү келген адамынын көңүл жагдайын, маанайынын ачык жабык экенин эске албай сөзгө тартып, тик адам сүйлөшүүдөн качып, же көңүлү суз болсо, аны жактырбай, куру бекер таарынычын билдирген учурлар да болот. Кээде бирөөндө жамандык болуп жаткандыгына карабастан, адамдар өзүн көңүлдүү сезип, тамашалашып,
ыксыз сүйлөшүү албетте маданиятсыздыктын гана белгиси. Бул жагдайга ылайык көптөгөн мисалдарды келтирсек болот. Алсак этиштин сылык формасы темасын өтүүдө. Кечиресиз, эгер сиздин мени менен сүйлөшүүгө азыр убактыңыз болбосо, башка убакта келейин. Кечиресиз, мен сиздин маанайыңызды байкабай, туура эмес тамаша айтып алыпмын. Мен байкабай айтып алып, сиздин маанайыңызды чөгөрүп алсам, кечирип коюңуз. Менин ыңгайсыз кебиме таарынбасаңыз экен. Жана башка ушул сыяктуу мисалдарды лексика, семантикалык багытта талдап үйрөнүү албетте жакшы натыйжа бермек. Анткени адамдар арасында бири-бирине мындай кайрылуу алардын сүйлөө маданиятынын гана эмес, адам катары рухий маданиятынын дагы деңгээлин билдирет. Кичипейил, ак ниет, руху таза, изги мамилесин дагы туюнтат. 4. Сүйлөшүү кезинде маданияттуу манеранын жана ыктуу мимиканын сакталышы. Сүйлөшүү кезинде айрым адамдар колун жаңсап, көзүн ымдап, оозун мурдун кыймылдатып, айтайын деген оюн түрдүү экстралингвистикалык каражаттар менен ыктуу да, ыксыз да коштой беришет. Айрым учурда ал жаңсуу, жаңдоо, ымдоолор айтылган сөзгө кошумча маани берип, толуктап коштоп турганы жалган эмес. Кээде алар айтчу ойду сөзү жок эле туюндуруп коюшу да ыктымал. Мындай жагдайлар тууралуу элибизде кээде жандаган кийик аттырат десе, айтканды укпаган жандаганга зар болот деп, оң терс жактарындагы туура белгилешкен. Ошентсе дагы ымдоо, жаңсоо кээде өз орду менен болбой, сүйлөшүү маданиятына терс таасир этип, максаттуу да, орундуу да колдонулбай калышы мүмкүн. Мындай жаңдуу ымдоолорду адамдар оң да, терс да мааниде колдонушат. Оң мааниде колдонулган туурасында жогоруда айтылды. Ал эми терс мааниде колдонулуп, улуу кичүү адамдар экенине карабай, тааныш, бейтааныш, расмий чөйрөбү же үйдөбү тандабайлы көз ымдап, кол шилтеп же жаңдап, сөөмөй кезей сүйлөп же колу менен ыксыз тарткылап же түрткүлөй жаңсап, ошондой эле айтып жаткан сөздү укпай, жактырбай жүрүп жаткан маекти бузуп, терс кыялын көрсөтүп, кагып силкип, өзүнүн башканын пикири менен эсептешпей кол шилтеп кетип калуунун өзү дагы сүйлөшүү маданиятына жатпайт. Ошондуктан ар адам сүйлөшүп пикир алышууда жаңдуу, ымдоо сыяктуу кошумча каражаттарын ыктуу, максаттуу, орундуу колдонуусу шарт. Ошол үчүн элибиз сүйлөгөн кишиге сөөмөйүңдү кезебе, текебердин сөзү тескери, ай чырайлуунун кебин терс кыялы бузат. Түз жүргөндүн сөзү түз деп накыл кептерди айтышкан. Элдин акылы элдин накылы деп улуу ойчул Жусуп Баласагын айтмакчы. Албетте мындай накылдар окуучулардын маданияттуу мамиле аркылуу сүйлөө маданиятына үйрөнүүгө багыт алаарын сөзсүз эстерине салат деген ойдобуз. Сүйлөшүүчүлөрдүн үн тонунун жылуу мамилесинин чегинде болушу дагы эң маанилүү нерсе. Анткени үндүн тону сүйлөшүү учурунда эң маанилүү каражат катары туюлат. Үндүн жумшак жана жагымдуулугу кулактан кирип жүрөктү жибитет. Ошондуктан элибизде орой сөз жүрөккө барып таш болот, жылуу сөз жүрөктөгү музду эритет деп бекеринен айтылбайт. Сүйлөшүү учурунда үндү жөнү жок көтөрүп, орой сүйлөө, жагымсыз добуш, бой көтөрүүсү үнүнөн билинген менсинүүчүлүк сүйлөшүүнүн натыйжасыздыгына алып келери шексиз. Ошон үчүн улуулар дайыма бирөөгө сүйлөсөң үнүңдү көтөрбөй сүйлө, эмоцияга алдырбай сүйлө, жылуу жумшак сүйлө деп кеңеш айтышканы тегин эмес. Жылуу сөзгө жылан ийинен чыгат. Өзү оройдун сөзү орой. Ойноп сүйлөсөң да ойлоп сүйлө. Ойлонбой сүйлөгөн онтобой ооруга чалдыгат. Оймоктой оозго ороодой капкак керек деген, эчен деген элдик накыл сөздөрдүн терең маани маңызы ушунда. Демек, адамдардын өз ара жылуу мамилесинин бир белгиси анын жылуу жумшак үн экен. Андай болсо сүйлөшүүдө үн тонун туура сактап, жылуу жумшак мамиле жасоону унутпоо зарыл. Кээде сүйлөөчү адам угуучу адамдын ким же кандай адам экендигин дагы байкабай, юмор менен кайрылып,
ортодогу түшүнбөстүктү жаратып алуусу толук ыктымал. Ошондуктан юморду сүйлөшүүдө колдонуунун орундуу да орунсуз да учурлары болоорун байкоо керек. Мунун өзү дагы адамдын сүйлөө чеберчилигине байланышпай койбойт. 6. Сөздү сүйлөшүүнүн тематикасына жана моралдык чен өлчөм чегинде пайдалануу. Тагыраак айтканда, сүйлөшүүдө темасына, сүйлөшүүчүлөрдүн курактык өзгөчөлүктөрүнө, сүйлөшүү чөйрөсүнө жана психологиялык жагдайга ылайык лексикалык, грамматикалык каражаттарды туура, ыктуу тандай билүү жана колдоно алуу дагы сүйлөшүүнүн натыйжалуулугунун ачкычы деп айтсак болот. Ошондуктан сүйлөп турган топко аксыз аралашып, эмне сөз болуп жатканы менен иши жок, өз оюн таңылуусу албетте туура эмес. Сүйлөшүү кайсы тематикада башталса, анын аягына чейин логикалык улануусу чаржайыт болбой, ырааттуу жүрүшү албетте максатка ылайык келет. Кээ бир адамдар башкалардын кызыкчылыгы менен эсептешпей, каалаган оюн таңуулап, тематикадан четтеп, беркини басмырлоо менен моралдык этикалык эрежелерди эске албай маанайды бузган учурлар болот. Бул көрүнүш дагы адамдын сүйлөшүү маданиятына көлөкө түшүрбөй койбостугун окуучуларга жеткирүү зарыл. Мындай учурларга ылайык элдик накыл кептер дарбын. Мисалы, сөз билбеген сөздү ылайыкыгы менен сүйлөй албагандар тууралуу. Сөз билбеген өзүнө сөз тийгизет. Сөз билген сөз менен тарбиялайт. Сөз билбеген муштуму менен тарбиялайт. Сөз атасы ыр, сөз катасы чыр. Буттан жаңылган турат, сөздөн жаңылган турбайт. Сөзгө сөлтүк, кепке кемтик. Сөзү жаман элди бузат, буту жаман төрдү булгайт десе. Сөздүн кадырын билип туура так айткан сөз устаттары тууралуу. Сөз баштаган эл баштайт. Акылдуунун сөзү кыска, айта салса нуска. Эл баштаган аким, сөз баштаган чеченге баш ийет. Сөз кадырын билген эл кадырын да билет. Убагында айтпаса сөздүн атасы өлөт. Сөз кадырын билген тандап айтат, сөзүнөн кармалган кутулбайт. Айтканча сөз сенин кулуң, айткан соң сен сөзүңдүн кулусуң деп элибиз эзелтеден сөздүн барк баасын улуу тутушкан. Ушул багытка ылайык Алдар Көсөнүн бир кеби бар эмеспи? Эгерим сөзгө жеңилбеген Алдар Көсө бир ирет акылман Асан Кайгыга кайрылып, сөөмөй менен башын көрсөтсө, Асан Кайгы тилин көрсөтөт эмеспи? Бул эки акылманды карап турган эл булардын үнсүз сырдуу сүйлөшкөнүн карап туруп түшүнбөй калышат. Анан алардын ичинен бирөө: "Бул силер бириңер табышмактатып башыңарды көрсөтөсүңөр, бириңер андан бетер табышмактантып тилиңерди көрсөтөсүңөр. Анда бириңер баш чайкап муюп калдыңар. Мунуңарды биз түшүнбөй калдык. Чечмелеп бергиле" дейт турбайбы? Анда Алдар Көсө турган элге кайрылып: "Мен акылман Асан Кайгыга башымды көрсөтүп, башка балее кайдан келет деп сурадым. Анда акылман башка балее тилден келет деп мени жеңип кетти. Муюп отурганым ошондон" деген экен. Мына, биз жогоруда айткан сүйлөө учурунда лексикалык, грамматикалык каражаттарды өз учурунда туура так колдонуу гана адамдын кепке усталыгын даана билгизээрин эске салат. Мындай учурларды дагы адам сабактагы грамматикалык тематиканы түшүндүрүүдө анын мазмунуна жараша ыктуу колдонуп, мазмундук, грамматикалык жана дагы лексикалык, семантикалык талдоолорду жүргүзүп отурса, кыргыз тилин окутуунун түпкү максатына дал келери шексиз. 7. Сүйлөшүүнүн түрдүү жагдайында жана кырдаалында эмоцияга курулай алдырбоонун өзү эң татаал маселелерден болуп саналат. Кээде эмоцияга алдырбай сүйлөөнүн өзү эле кыйын учурайт. Өзүн кармана билип, сүйлөгөн сөзүнө маани берип, улуу кичүүгө кыйын кысталыш кырдаал түзүлсө дагы, акылга салып сүйлөшүү көпчүлүк учурда ишке ашпай калат. Ошонун айынан, түрдүү көз караштардын айынан улуу кичүү, тааныш, бейтааныш, ата бала, адис жетекчи жана башкалар бири-бирине акарат айтып, келишпестик сезим ырбап, көңүл оорутар сөз айтышат. Чече турган маселе чечилбей калат. Эмоцияга алдыруу кырдаалы ушуга окшош. Ошол үчүн айтат элибиз: "Жоону жеңген баатыр эмес, өзүн жеңген баатыр" деп.
Адам эң кыйын кырдаалда өзүнүн эмоциясын жең алган болсо, ал чыныгы баатыр экендигин элибиз ушул кыска накыл кеп менен элестөө кылып айтып койгон. Ушул багытта айтылган элдик бир накыл кеп бар. Бирөө сурайт экен, чыр кайдан чыгат деп, анда теги жооп берет экен, чыр атаңдын башынан деп. Дал ушунун өзү жогоруда айтылгандай эмоцияга алдырбай, кырдаалдан туура сөз менен чыгуу сөз устаттыгынын бир белгиси. 8. Сүйлөшүүнүн натыйжалуулугу үчүн тараптардын бирдей деңгээлде кызыктар болушу гана башталган же алдын ала мерчемделген иштин дагы, сөздүн дагы жемиштүү болуусунун бир кепили экендиги талашсыз. Тактап айтканда, бирдиктүү кызыкчылык барда гана алардын ынтымагына доо кетирген башка жагдайлар болсо да, алдын ала чечишип алар талаш маселе да натыйжалуу чечилүүсү толук ыктымал. Мындай учурлар эзелтеден эл менен элдин, эр менен эрдин ортосундагы чатактарын баскан элчилердин ортосунда далай болгонун практика далилдеген. Мындай учурларда сүйлөшүүчүлөр сөздүн багытын, ортодогу мамилени сүйлөшүүнүн аягына чейин сактоолору зарыл. Эгер сакталбаса, сөздүн нугу үзүлөт, мамиле да бузулуп, сөз максатына жетпей калат. 9. Дагы бир маанилүү маселе сүйлөшүүнү адамдар алдыртадан макулдашып алуусу тууралуу. Эгер адамдар алдыртадан кандай темада, кандай максатта сүйлөшө тургандыгы тууралуу макулдашып алса, кимдин пайдасы үчүн кандай маанайда сүйлөшүү болоору, ал кимдин пайдасына чечилери мурдатан белгилүү болоору бышык. Сүйлөшүүчү адамдардын мындай даярдыгы анын максаттуу, майнаптуу жүрүүсүнүн алдын алат жана психологиялык, этикалык жактан проблема туудурбай турган жагына дагы кепилдик болгонсойт. Мисалы, окуучунун ата-энеси мектеп мугалимине же класс жетекчисине, кээде мектептин жетекчилигине, кызматчы өзү иштеген мекемесинин башчысына айрым бир чечилүүгө тийиш болгон проблемалар боюнча сүйлөшүүнү алдыртан макулдашуусу, эки тараптын алдыда боло турган сүйлөшүүгө даяр болуусу жана башка негиздер кирет. 10. Сүйлөшүүчүлөрдүн угуу жана каршы болуу маданиятынын болушу. Бул эки түшүнүктүн адамдардын өз ара мамилелешүүсүндө турмуштук зарылдыгы өтө керек. Анткени адамдардын өз ара макул болуу же каршы болуу кырдаалдары турмушта чечүүчү жагдайлардан. Макул болуу адамдардын мамилелешүүсүн бекемдеп, ынтымагын уланта турган болсо, каршы болуу ал ынтымактуу мамилени бузуп коюусу ыктымал. Бирок ушул экөөнүн тең эки жагы оң жана терс жагы болоорун акыл таразасы далилдеп турат. Алсак, макул болуунун өзү эле төрдүү жагдайда жүзөгө ашаарын аңдап көрөлү. 1. Чын дили менен макул болуу. 2. Аргасыздан макул болуу. 3. Кытмырланып, кууланып макул болуу. 4. Сатуулашып, эсептешип макул болуу. 5. Арсар макул болуу. 6. Өз пикири жоктугунан макул болуу. Жана башка бир топ жагдайлар бар. Ошондой эле каршы болуунун өзү дагы түрдүү жагдайда жүзөгө ашаары белгилүү. 1. Өз позициясы бар экенинен улам далилдүү каршы болуу. 2. Жекече терс мамилеси бар экенинен улам эч кандай далили жок эле каршы болуу. 3. Пикирге арсар мамилеси бар экенинен улам ишенбестиктен каршы болуу. 4. Бирдиктүү өз ара көз караштын болбогондугунан улам каршы болуу сыяктуу негиздер бар. Ошентсе да, булардын биринен да макул же каршы болуунун ички маданий этикалык жагы бар экени көрүнбөй турат. Ал академик Лихачев айткан каршы болуу маданиятын адамдардын өздөштүрүүсүнүн зарылдыгы. Ошол сыңары макул болуу маданияты да керектигин аңдап байкообуз керек. Дмитрий Лихачев саясий көз караштардын түрдүүлүгү, плюрализм кезегинде этностордун өз ара мамилелешүүсү каршы болуудан улам тиреше келген кезинде конфликтке барышпастан ички позициясын билдирип, каршы экендиктерин чыр чатаксыз туюндурушуп, проблеманы тынч чечүү маданиятын сунуш кылышкан. Ал эми кыргыз публицисти окумуштуу Советбек Байгазиев кыргыздардын улуттук психологиясындагы элдик салттан чыкпай, улуулардын кебин мыйзам катары кабылдап, элдин пикири менен аргасыз эсептешип,
ички менин жоготкон көчмөн инсан жаңыча коомдук мамилелерге каршылык кылбай, аргасыз салтка моюн сунуп, өзүнүн жеке мен деген сезим туюмдун адамда калыптанбай келаткандыгын түрдүү мисалдар менен далилдеген. Мисалы Алыкул Усмановдун «Ким болду экен» поэмасындагы гүлбөз кыз бар калбасты көрбөй эле сүйүп, ага ак жүрөгүнөн белек жөнөтүүсү мисал келтирилет. Ушул мисалдар сыңары күндөлүк турмушта эле мектеп окуучулары түрдүү кырдаалдарда конфликтке келишип, ортодон чыр-чатак уланып, бирин-бири майып кылып отурган социалдык шарттарды дагы мугалим кыргыз тили сабагында түрдүү мисалдар менен болгон келишпестиктерин, балдардын ички инсандыгын сыйлашуу аркылуу кеп кырдаалдарын түзүү менен чечүү жагдайларга үйрөтсө болоорун көрүү керектигин айткыбыз келет. Мисалы, кечирип кой, мен өз оюмду айтайын, сен мага куру бекер жала жаап жатасың. Менин эч кандай жаман оюм жок экенин түшүнсөң болмок. Же мен сени сыйлайм, бирок айткан оюңа макул эмес экенимди билдирем. Ал үчүн мени кечирип коюңузду өтүнөм. Же макул айтыңыз, угайын, бирок сиздин айтканыңызды эле туура деп эсептебешиңизди алдыртадан суранам. Мындай учурлар албетте тирешип, жаакташып жооп берүүчү чыр-чатакты ырбаткандан көрө, аны жумшартып, акылга чакырып, сабырдуулукка үндөп, кырдаалды тынчтык менен чечүүгө өбөлгө түзмөкчү. Ошондой эле макул болуу маданияты дагы бизге айрыкча керек экендигин айткыбыз келет. Эстейличи, Баялиновдун Ажар повестинде Ажар чыр аттуу байга аргасыз аялдыкка кетип жатат. Анан Ажар энесинин мүрзөсүнө келип, монологунда билдирип: «Жаным апа, каныңдан жаралган кызың ата теги көрбөгөн бир байга аргасыз аялдыкка кетип отурат» деп ботодой боздоп айтып отурат. Же болбосо Чыңгыз Айтматовдун Саманчынын жолу повестиндеги Толгунай менен Жерененин монологун эстейличи. Жерене, сен баягы айтам деген сөзүңдү неберең айттыңбы? Толгунай: жок Жерене, бул жолу да айта албадым. Ал дагы чоңое түшсүн, акылына келсин, анан айтаармын. Жана башка бир топ мисалдар бар. Мында Толгунай Жерененин суроосуна каршы болбогонун, чындыкты балага айтуунун учуру келе электигин, ал үчүн убакыттын керектигин эстеп, маданияттуу түрдө каршы болуп отурат. Адамдардын ортосундагы мындай макул болуу же каршы болуу кырдаалдары жеке эле өз ара мамилени гана туюндуруучу жагдайлар эмес, адамдардын өз ара сүйлөшүү кырдаалдары экендигин дагы мына ушул диалогтордон даана байкайбыз. Аны кыргыз тили жана адабияты мугалими сабактарында сүйлөмдөргө же чыгармаларга мазмундук сюжеттик талдоолорду гана жүргүзүп чектелишпестен, логикалык, этикалык, семантикалык, лингвистикалык дагы талдоолорду жүргүзүү менен окуучуларды сүйлөшүү маданиятына жатыктыруу негизги милдет экендиги талашсыз. 10-чы этюд. Сөздөр кайдан жаралат? Албетте адегенде сөз болгон деп айтылат эмеспи? Чынында эле адегенде сөз жаралган болсо, адам деген сөз кайдан жаралды экен? Обо эне деген сөз кайдан келип чыкты экен? Ооба десең, алардын түбүн ким билет дагы ким табат? Аны билиш үчүн нечендеген том изилдөөлөр керек, нечендеген божомолдор керек, нечен жыл керек? Анда аны кое туралы дагы күндө колдонуп сүйлөнгөн бир катар сөздөрдүн кантип жаралганы тууралуу кеп кылалы. Окумуштуу тилчи Касымбек Сейдахматовдун сөздүгүн пайдаланып, сиздер үчүн кызыктуу баян кылып берейин. Эмесе сөз башынан болсун. Агайын деген сөз бар. Бир карасаң түшүнүп эле турасың, бирок ал чындыгында кандай себептен ушинтип айтылып калды экен дейсиң. Чындыгында ал ага жана ини деген эки сөздүн биригишинен ушундай формада айтылып калганы көрүнүп турат. Ошондуктан ага менен ини ошол эле эмес, алыс жакын тууган туушкан жакындардын баарын жалпылаштырып, агайын деп бир эле сөз менен жеткиликтүү кылып түшүндүрүп койгон тура кыргыз атабыз менен кыргыз энебиз. Эми айнек деген сөздү алалы. Айнекти үйдүн терезесине салып, күндө ошол үйүбүздө жашап жүрсөк дагы, ал сөз кайдан келгени менен түк ишибиз жок. Ал тургай таза нерсени дагы,
айнектей таза деп сыпаттап айтабыз. Баса ал сөз кайдан жүрүп биздин тилибизге кирип калды экен? Көрсө, айнек деген сөз тилибизге араб жана Иран тилдеринен кирген экен. Анын кыргызча мааниси көз дегенди түшүндүрүп, көз айнек деген маанини берет экен. Кийин анын мааниси кеңейип, кишинин көзүнө эмес, үйдүн терезесинин көздөрүнө салынуучу тунук зат айнек түшүнүгүнө өткөн. Айран деген сөз кайдан жаралды? Айран деген сөз кайдан жаралганы андан да кызык. Анын сүттөн уютулуп жасалаарын билебиз. Ал эми койдун сүтүнүн каймак алынбай бышырылып уютулганын жуурак деп тапшанып ичебиз. Илгери кыргыздар сүттүн майы менен каймагын бөлүп алып, уютулган айран деп аташчу экен. Кийин жуурат сөзү көп айтылбай, майы менен каймагы ажыратылып же ажыратылбай уютулса деле, баарын тең бир сөз менен айран деп атап калышса керек. Эми корообузда өстүрүп, күндө сүйүп жеген алманын кайдан жүрүп алма болуп калганын айтып берейинби? Алма кыргыз жерине Индо-Европа өлкөлөрүнөн келген экен дагы, ал кычкыл деген маанини билдирет экен. Чындыгында алманын даамы кычкыл экендиги талашсыз. Мына ушул кычкыл даамы анын бизче алма деп аталышынын себеби болгондур. Алты бакан деген сөз кайдан келди экен? Бул сөздү айтканда анын селкинчек экенин түшүнөбүз. Ушинсе дагы анын алты бакан деп аталып калышынын себеби бар болуу керек да, чынбы? Илгертеден ата-бабаларыбыз майрамдарында, тойлорунда кыздар менен жигиттердин селкинчек оюнун курушчу. Оюнда жерге эки түркүк орнотулуп, алардын баштарын бириктирген узун жыгачты байлап, ага селкинчек жасашчу. Селкинчек балдар кыздар тепкенде тияк бияка тирмелип жыгылып кетпесин үчүн эки башынын эки жагынан дагы да экиден баканды тиреп бекем бекитишчү экен. Мына эки жагынан 3төн 6 бакандан салынган селкинчек 6 бакан болуп калбай эмне болмок? Түшүнүп калдыкпы? Арт деген сөздү уктуңар беле? Бул сөз байыртадан бери эле тилибизде жашап келет. Ал сөз монгол тилинде адамдын арка, бели деген маанини берчү экен. Ошондон улам биз бүгүн дагы арка бел деп айтып келебиз. Бул сөздүн көк арт, кыз арт деген жер аттары менен байланышы бар экенин байкадыңарбы? Албетте байланышы бар. Анткени ал сөз мааниси кеңейип, адамдын эле эмес, тоонун, ашуулардын жонун, бийик белин дагы түшүндүрүп калган экен. Ошондон улам элибизде эрин чээкке эшик арт деген макал айтылып калыптыр. Ал эрин чээк адамды эшикке жумшасаң, ашуу ашып алыска барып келе тургансып эринип, жалкоолонгонунан улам ушинтип айтылып калса керек. Ата-бабаларыбыздын ашар деген бир эзелки салты бар экенин билебиз. Ашарда айыл эли, жакын санаалаштар чогулуп, үйдүн пайдубалын куруп, энелер кийиз жасап, чоң иштен башын биргелешип жасашып, баталарын беришкен. Ошондуктан ашар деген сөз чогулуш, жыйын деген маанини билдирери белгилүү. Адегенде эске алалы, араб тилинин хашар деген сөзү кыргыз тилине кирген дагы, ал сөздөн улам биз мал кармаган сарайларыбызды бүгүн дагы хашар деп айтып жүрөбүз. Демек бул сөз малды чогултуп камаган жай деген маанини берип турат. Кийин ал сөздүн мааниси кеңейип, элибиздин жакшынакай салтын билдирип калган. Дагы бир сөз баглан козу деп баалап, коногуна союп сыйлаган элибиз бул сөздү кайдан алды экен деген суроо туулбай койбойт. Бул сөз кыргыздардан эмес, казак, уйгур элинде дагы ушундай айтылат. Баглан деген сөздүн түпкү теги багла деген уйгур сөзү болуу керек дейт окумуштуулар. Багла сөзү байла деген маанини берип, бизче байла, бак, багып, семирт деген маанини туюндуруп калган. Андай болсо семиртип, жакшылап жем чөп берип, союшка жарактуу кылынып баккан козу менен кой баглан кой деп аталып калганы бекеринен эмес. Ошентсе дагы бүгүнкү күндө баглан кой деп көп айтылбайт. Баглан козу деген мааниси сакталып келет. Дагы бир кызык сөз бар. Ал баштык деген сөз. Ал биз күн сайын колдонуп жүргөн буюмдун эле аты. Эзелтеден ата-бабаларыбыз тоолордо көчүп конуп жүргөндө буюмдарын, тамак аштарын эмнеге салчу дейсиз? Албетте баштык сыяктуу
тери идиштерди көп колдонушкан эмеспи. Бул сөздүн тарыхы мындай экен. Кыргыздар малды, уйду, койду, жылкыны сойгондо башын мойнуна чейин туюк бойдон сыйрып алуучу экен дагы, жакшылап ийилеп, жумшартып, ичине буюмдарын салып көчүп жүргөнгө ылайыктуу болгон идиш жасап алчу тура. Мына ошол малдын башынан сыйрып алынган териси, баштын териси же баш терисинен жасалган идиш деген адегендеги маанисин жоготуп, бара-бара баштык деген бир эле сөз келип чыккан. Эми түшүнүп алдыңыздарбы? Антпесек, баштык деген төл сөзүбүздүн кайдан келип чыкканын байкабас элек. Боор деген сөз байыркы кыргыздар колдонуп келген сөз экен. Албетте ал адамдын эң маанилүү ички орган экендиги, анан дагы ал кочкул кызыл түстө болоору белгилүү. Монгол элинин багир деген сөзү бар экен. Ал бизче кочкул кызыл деген маанини берет. Балким ата-бабаларыбыз боор деген сөздү жанаша жашап жүрүп монголдордон алса керек. Эми дагы бир кызыгы, орус тилинде багровый деген сөз барго, ал кочкул кызыл түстү билдирет. Демек, ошол багир деген сөзү кыргыздардан орус тилине кирип, алар дагы ошол сөздөн улам кочкул кызыл түстү багровый деп атап калса керек. Ошентсе дагы кыргыздар багир сөзүн боор деп өзгөртүп алып, ошол боюнча сактап келатат. Ал эми борбор деген сөздү чечмелеп көрөлү. Ал сөздү укканыбызда биринчи иретте эле борбор шаар, мамлекеттин борбору деген түшүнүк эсибизге келет. Күн сайын сүйлөп жүргөндүктөн кыргыздын төл сөзүндөй эле туюлат. Антсе дагы чечмелеп көрөлү. Тажик тилинде эгин жыйнап, чогултуп төккөн жерди атаган пурбор деген сөз бар. Демек, ал бир нерселердин жыйылган, чогулган жерин туюнтуп турарын түшүнүү кыйын эмес. Кыргыздар бул сөздүн маанисин кеңейтип алып, эл жыйналган, эл көп чогулуп жашаган административдик аймактын ортолук жерин борбор деп атап калган болуу керек. Долоно деген даракты ким гана билбейт. Бирок ал кайдан жүрүп долоно аталып калганын баарыбыз эле биле бербейбиз. Бул сөздү дагы ата-бабаларыбыз монгол тилинен алганын окумуштуулар изилдеп табышкан. Монголдордо ал сөз дологоно деп айтылат экен дагы, анын долон деген уңгусу бизче жети деген түшүнүктү билдирет экен. Көрсө долононун жалбырагы жети ача жалбырактуу болот экен дагы, ошондон улам долоно деген сөз жети ача жалбырактуу өсүмдүк деген сөздөн келип чыкканы кызык эмей эмне? Айылда өскөн балдар жабагы деген сөздү жакшы билишет. Жазында тай болот, үйрөтүп минем деп, кышта жакшылап сугарып, жем чөп берип багышат. Жаз келгенде кышкы коюу жүнү кийиздей болуп түлөп түшөт дагы, сулуу тай болуп чыга келет. Мына ушул жабагы деген сөз кайдан айтылып калды экен дейсиздерби? Азыр айтып берем. Байыркы түрк тилинде ябагу деген сөз болгон экен. Ал жанагы мен айткан түлөгөн жүндү түшүндүрүүчү экен. Ал эми азыркы Азербайжан тилинде жабагы деген сөз байыркы маанисинен башкача. Жашы 6 айдан өтүп, жүнү түлөгөн жылкы баласын түшүндүрөт. Ошол маани кыргыз тилинде дагы сакталып калыптыр. Демек, аты жабагы деп аталганы менен 6 ай жашындагы жүнү түлөгөн кулунду биз жабагы деп айтып келээрибизди биле жүрөлү. Калп сүйлөп, жалган кеп айткан адамды калпчы, жалганчы деп айтабыз. Демек, ал жалган сөз айткандыгынан ушундай аталып калган. А чындыгында ошол жалган деген сөз кайдан айтылды экен? Ал кыргыздын эле өз сөзү. Тактап айтканда чын сөздү чын боюнча айтпай, аны көбүртүп, жабыртып, кошуп, өз ою менен улантып, түпкү маанисин өзгөртүп айтылып калганынан улам жалган деген сөз келип чыкканы көрүнүп турат. Жалгыз деген сөз дагы өзүбүздүн эле жалкы деген сөзүбүздүн формасы өзгөртүлүп айтылып калганы дагы баарыбызга байкала бербейт. Ушундай эле жол менен эгиз деген сөз дагы жаралса керек. Анын уңгусу эки экени маалым. Анткени жалкы эмес, эгиз төрөлгөн улак козу, түгөйлүү, тагыраак айтканда экөө болот эмеспи? Жайлоодо кулундарды желе тартып байлайбыз. Бирок желе деген сөз кайдан жаралганына анча маани бербейбиз. Эмесе эмки сөз ошол тууралуу болсун. Бул сөз дагы байыркы сөздөрдүн бири болуу керек. Кандай болсо дагы кайдан келсе да, желе деп кулундун ноктосун илип байлоочу илмек түрүндө жасалган жыгаш тээктери бар байлоош жипти айтабыз. Кыргыз тилине түбүнөн тектеш чуваш тилинде
Бүгін дағы яла, желе маанисинде деген сөз тузак, илмек дегенди туюндуруп келет. Комуз тууралуу кандай гана көп сөздөр бар. Биринде кыргыз тоолорунда өскөн комузгак деген гүлдүн атынан аталган десе, дагы бири ичи көңдөй кылып оюлуп жасалган аспап дегенде туюнтат деп келишет. Комуздун кантип жаралышы тууралуу уламыштар дагы көп. Дегенкиси байыркы түрк тилинде кобуз деген сөз болгон, ал көңдөй дегенди түшүндүрөт дейт изилдөөчүлөр. Ошол сөздөн улам комуз аспабынын аталышы дагы жөндүүдөй көрүнөт. Анткени комуздун ичи көңдөй болуп оюлуп жасалат эмеспи? Баса калем же карандаш деген сөздөрдүн таржымалы да кызык. Бир нерсе жазганда колдонулуучу бул куралдын кайсы аталышы кыргызча деген суроо туулат. Демейде калем десек, кыргызча карандаш дегенибизде орусчасы деп түшүнөбүз. Мектепте дагы ушинтип окуткан. Ал тургай сөздүктөрдө дагы дайым ушундай деп жазылып турат. Бирок мунун баары тескерисинче, тагыраак айтканда, калем сөзү араптын калам деген сөзү. Аны биз кыргыз сөзү кылып түшүнүп алганбыз. Ал эми карандаш деген сөз накта кыргыз сөзү экенин баамдабай жүргөнүбүз жаңылыштык. Анткени карандаш сөзү кыргызча кара таш, графит, ак нерсеге чийгенде из калтыруучу кара таш. Ал сөз кийин орус тилине кирип, андан кайра кыргыз тилине карандаш боюнча келип, аны орус сөзү катары кабыл алып калганыбыз кызык бекен балдар? Албетте кызык. Кездеме, биз кийим тигүүчү эндей мата буюм эмеспи? Өткөн кылымдарда Орто Азия элдеринде эндей матаны кез келген чен бирдиги менен өлчөп, мисалы метрлеп дегендей сатуудан улам кездеп сатылуучу буюм катары айтуудан пайда болгон экен. Койчуман кыргыздын эзелки төл сөзү. Ал койчу жана ман деген эки сөздөн жасалган. Мындагы ман деген бөлүгү Иран тилинен кирип, кесиптенген адамды билдирүү маанисиндеги ч деген мүчөнү түшүндүрөт. Ошондон улам бүгүнкү күндө тилибизде угарман, көрарман, чабарман деген сөздөр жасалып, бир нерсени угуп жаткан угарман, көрүп жаткан көрарман же атты бир жака аттанган чабарман адамды туюндуруп калган. Дайыма биз мейман тоскондо жакшы келдиңизби же кош келиңиздер деп тосуп алабыз. Анын үстүнө мектептерде же бала бакчалардын эшик алдыларында дагы баардык жерде кош келиңиздер, кээде куш келиңиздер деп жазылып турат. Албетте ал экөө тең жакшы келиңиздер деген маанини туюндурат. Мындагы куш деген Иран сөзү жакшы дегенди билдирет. Ушул сөздөн улам кушубак кечиңиздер менен көңүлү куш же куш кабар деген сөздөн жаралган. Алар көңүлдүү кечиңиздер менен көңүлү ачык жана жакшы кабар деген маанини билдирет. Манжа сөзүнүн дагы жаралышы кызык. Ал Иран сөзүнөн панч, кыргызча 5 деген сөзү. Эне тилибизге киргенде өзгөрүп, панч же панжа эмес, манжа болуп айтылып калган. Мисалы 5 манжа. Оору байыркы кыргыз түрк сөзүнөн. Анын алгачкы түрү агыр болгон. Адамдын оорлошуп, кыйналып калганын билдирүүчү агыр сөзү кийин оору болуп биздин күнгө жеткен. Азыр деле ооруп калганда оорлошуп турам деп үстүбүздөн жүк баскандай туябыз дагы, айыгып калганда жеңилденип калдым дейбиз. Ал эми манты, лаңман деген тамактарды сүйүп жейбиз. Баса алардын аталышы Кытай сөздөр экен. Кытай тилинде камырды ман дейт турбайбы? Анда эмесе манты, лаңман дегенде айтылуучу ман деген бөлүгү аталган тамактардын камырдан жасалганын туюнтаарын билип алдык. Эми мелдеш сөзү тууралуу кеп кылалы. Манас эпосунда кармаш, белдеш, белден алып күрөш деген сөздөр кездешет. Мына ошол белдеш сөзү бара-бара эне тилибизде мелдеш болуп өзгөрүп айтылып, бүгүнкү күнгө чейин ушул формада калыптанып калган болуу керек. Тамга деген кыргыз сөзүнүн кантип жасалганын билсеңер, бул да кызык. Байыркы кыргыз жана түрк элдеринде там деген сөз айтылып келген. Ал күй дегенди түшүндүрчү экен. Ошондон улам ата бабаларыбыз от күйгөндү от тамды, от тамызды деп айтышчу болсо керек. Эми ошол там, күй, күйгүз деген сөздөн улам тамызып, тактап айтканда күйгүзүп коюлган белги тамга болуп айтылып калган экен. Анын үстүнө кыргыздар ар дайым малга ысык темирди басып, тамга белги басышчу. Ошондон улам
от жагып отурган үй дагы там болуп аталып калса керек деп болжолдоого болот. Таранчы сөзү таран деген байыркы кыргыз түрк сөзүнөн жаралыптыр. Ал кезде ата-бабаларыбыз эгинди таран деп айтышчу экен. Демек эгин пышканда же уруп кырманга үйгөндө айланасынан кетпей топ-тобу менен учуп жүргөн боз чымчыктарды кыргыздар ошондон улам эгинчи, таранчы деп атап калышса керек. Бүгүн дагы Кыргызстандын түштүк тарабында Таран базар деген жери бар. Ал эгин базар дегенди түшүндүрөт. Ширенке деген сөздү дагы биз кыргызча деп кабыл алып, орусчасын спичка дейбиз. Бул дагы өтө кызык көрүнүш. Байыртадан бери ата-бабаларыбыз ширенкени колдонгон эмес, анын ордуна чаккыч деп аталган ташты колдонуп келишкен. Чаккыч, курч, бекем, кара таштан жасалчу дагы. Бири-бирине сүртүп чакканда от чыгып, ошондон от тутантып алышчу. Ал эми ширенке казак сөзү. Ал күкүрт кислотасынын формуласынын серо-энка деп окулуучу аты гана. Ошондон улам казак туугандар ширенкени сиренке деп калышыптыр. Ал сөз бизге ширенке болуп келген. Кээде кайсы бир бала китепти жакшы окуй албай такалып, мүдүрүлүп жаткан болсо, аны эжелебей так оку деп калабыз го. Анда эжелеп окуган эмнеси деген суроо туулбай койбойт. Көрсө бул эже деген сөз араптын муун деген сөз экен. Сөздөрдү муунга бөлүп окуганды эжелеп окуу катары түшүнөбүз. Ошондон улам китеп окуганда муунда беле окуй бербей, сөздөп, шар, түшүнүктүү оку деп айтып келебиз. Мына ушундай достор, сөздөр кантип пайда болоорун байкадыңыздарбы? Албетте сөздөр айталаадан эле пайда боло калбайт. Жаңы нерсе же түшүнүк жаралса, ага жараша жаңы ат пайда болуп, же башка бир тилден экинчи тилге көчүп, буюмдун аты менен же бир түшүнүктүн аталышы менен кошо кирип, элдин маданий рухий байланышы улана берет. Анын далили катары бүгүнкү күндөгү илим, билим, маданият, саясат, техника, социалдык маданий шарт жана башкалар менен бирге тилибизге кирген жана дагы кирип жаткан жүздөгөн, миңдеген сөздөрдү айтсак жетиштүү. Жер суу аттарын эле алалычы. Соң көл. Сон, сенек, тоң, муз деген мааниде. Демек ал муз көл. Ула хол. Ула. Ылай сөзүнүн кыскартып жана өзгөртүп айтылганы. Кол суу, демек ылай суу. Дөрбөлжүн. Дөр, төрт дегенден кыскарганы. Бөлжүн, бөлүк. Чарчы, демек төрт чарчы. Төрт бөлүк дегенди тоюндурат. Кара кужур. Кара, өң түстү билдирген сөз. Кужур, тектир, калмак сөзү. Демек кара тектир деген мааниде. Кемин, кууш, жар. Боом, капчыгай. Ала мүдүн. Ала, өң түстү билдирген сөз. Мүдүн, жыгач, арча, калмак сөзү. Эмесе окурман, мына ушундай сөздөрдүн маанисин биле жүрөлү, сүйлөгөндө пайдалана билели. Сөз билген да билим, сөз деген да байлык. Сөздөн артык байлык жок. Сөз жыйнагандагы байлык жыйнаганга тети. Ал акыл байлыгы, ал рухтун байлыгы. Албетте ал ар бирибиздин рухубузду байытат. Алтын жыйнаган бай эмес, сөз жыйнаган бай. Алтын жыйнагандын аты унутулат, сөз жыйнагандын атын кылымдар унутпайт. Ушуну эсибизге түйө жүрөлү. Замандаш. Сиздер белгилүү жазуучу, агартуучу илимпоз Сулайман Рыспаевдин сөз жөнүндө сөз китебин окуп жатасыздар. Окуган Кипариса Сурахманова. Китептин уландысы кийинки чыгарылышта.